кылычтарга келдик. Же болбосо мечи. Бул аба стихиясына кирет. Аба стихиясы бул биздин менталыбыз, ойлорубуз, чечим чыгарышыбыз, баягы логикабызды билдире турган стихия. Туз мечей. Туз мечейдин ачкыч сөзү чындык, жаңы түшүнүк, таза чечим. Бул жерде сүрөттү карасаңар, асмандан кол чыгып, баягы кылычты кармап турат. Кылычтын башында корона кийип турат. Бул эмне дегенде победаны да билгизет кээде. Ийгиликке жетүү, утуп алуу, баягы сенин идеяң жеңишке жеткирет дегенди билдирет. Чындыкты да билгизет. Анткени мечтер көбүнчө уруш талашты, чындыкты издөөнү көрсөтөт. Чындык, жаңы түшүнүк, таза чечим, же болбосо бир нерсени башташ үчүн идея келди. Сүйүүдө ачык сүйлөшүү, мамиленин башында курч тема көтөрүлүшү мүмкүн. Баягы уруш талаш болуп кетет кээде. Бул жерде туз мечейде баягы сүйүп калып эле анан романтик болбойт. Бул жерде ачык айтат, өзүнүн каалоосун ачык айтат дагы, сен эмнени каалайсың деп ачык сүйлөшүү болот. Акчада жаңы идея, таза акыл, катаал бирок туура чечим кабыл алуу. Жесткость бар. Мечтерде дайыма жесткость бар. Жооп ооба же жок деген суроого жооп ооба, акыл менен аракет кыл. Акылыңды включать эт. Интуицияң эмес, бул жерде акылды иштетиш керек. Двойка мечей. Ачкыч сөзү белгисиздик, тандоону кечеңдетүү, көз жумуу. Сүрөттү карасаңар, көзүн байлап алып, эки кылычты көкүрөгүнө крестик кылып кармап отурган адам. Артында суу турат. Интуиция, түн турат, интуиция. Бул азыр эмне кылып атат? Чындыкты көрбөй, көзүн жумуп алып, баягы тандоо кылбай отурган адам. Интуициясын угайын деп аракет кылып жатат, бирок бул жерде логиканы иштетиш керек. Көз жумбагының, көзүңдү ачканның, реальностьти көргүнүң деген ситуация. Сүйүүдө эки адамдын ортосунда тандоо, жүрөктү жабуу. Бул жерде кол крест болуп турганда көбүнчө кээде жок деген суроолорду, ооба же жок деген суроого жок деген маани. Эмоцияны таануу, баягы көргүсү келбеген ситуация, жок андай эмес, менде мындай эмес деп кабыл албоо. Акчада так эмес маалымат, чечим чыгарбоо, анан күтүүдө отура берүү. Качан ошол өзү чечилип кетет деп күтүп отура берсе чечилбейт. Бул жерде действие керек. Двойка мечейде действие жок, отурат адам эчтеке кылбай. Ооба же жок деген суроого белгисиз, азырынча жооп жок деген жооп болот. Тройка мечей. Ачкыч сөзү жүрөк ооруу, ажырашуу, кайгы, жараланган жүрөк. Баягы жаан жап жатат. Ал эми жүрөккө 3 канжар сайылган. Жаан жааган себеби баягы көз жашты дагы билдирет. Жүрөк канап, ыйлап, кыйналып жаткан ситуация. Жүрөк ооруу, ажырашуудан кийин же треугольник отношениядан кийин адамдын жүрөгү ооруп турган ситуация. Сүйүүдө ажырашуу, таарынуу, үчүнчү адамдын кийлигишүүсү. Акчада кайгылуу, жоготуу, келишим бузулуу. Акчаны жоготушу мүмкүн, балким ишин жоготушу мүмкүн. Баягы партнерлору келишимдерди бузуп, иши болбой калышы дагы мүмкүн. Ооба же жок деген суроого жооп жок деген, азыр ооручу болбойт деген жооп болот. Четверка мечей. Ачкыч сөзү бул дем алуу, пауза, тыныгуу, чарчоо. Сүрөттү карасаңар, адам колун көкүрөгүнө алып, чалкасынан жатат. Бул болсо жөн эле жаткан жери жөн эле жыгач эмес, бул болсо церковдун ичиндеги өлгөн адамды жаткырган турган жер экен да. Ал эмне үчүн андай жерде жатат дегенде, адам ошо
өзүн жоготкон адам, баягы өлгүсү келип чарчап ушу жашоодон кыйналган адам. Алдында 3 кылыч, ал эми жаткан жеринде 1 кылыч турат. Бул жерде чарчаган адам тыныгуу керек, пауза алыш керек, же болбосо депрессия болуп чарчаган адам дегенди билгизет. Сүйүүдө убактылуу тыныгуу мамиле токтоп турат. Баягы көңүл салбоо, өзү менен болуу, баягы өзүнө менен өзү болуп эч ким менен байланыш жок, үйдөн чыкпай депрессия абалында жатып калган ситуация. Акчада болгон болсо, иштен убактылуу ажыроо, эс алуу керек. Балким выгорание болгон ситуация дагы да болду. Баягы эс алгының андан кийин иштегениң деп баягы адам катуу иштей берип эмне бүт күчүн баарын жоготкон абал. Же болбосо жумуштан чыгып калып, жумушун жоготуп, анан депрессияга түшкөн абал, же болбосо акчасын жоготту, ушундай бир депрессия абалында. Же болбосо иши токтоп калды. Ооба же жок деген суроого жооп азыр болбойт, тыныгуу керек, азыр иш баштаба мисалы. Же болбосо элдешебизби же элдешпейбизби, жок азыр элдешпейсиң, азыр шашпай тургунуң, азыр эс алыш керек деген жооп болот. 5 мечей. Ачкыч сөзү чыр, утуп алуу, чыр утуп алып утулуу, манипуляцияны билдирет. Утуп алып утулуу деген эмне дегенде, сүрөттү карасаңар 3 адам турат. Алдыңкы адам 2 арткы ыйлап турган адамдын кылычын тартып алып утуп алды. 2 адамды ыйлатты, утуп алды. Бирок бул адам өзүнүн утушуна ыраазы болбой эле ички жан дүйнөсү жабыркап турган ситуация. Утуп алды, бирок өзүндө ыраазычылык жок. Өзүнүн сүйүнүп жаткан абалы жок. Анан башка адамдарды дагы манипуляция кылуу, алдоо жолу менен өзүнүн ишин кылдыруу, кыйноо. Сүйүүдө ызалануу, уруштан кийин жаман сезим. Утуп алам деп сүйүүнү жоготуу, бири-бирине доказывать эте берип, аягында ажырашуу менен тынышат. Утуп алды, бирок утуп алганы менен кайра жан дүйнөсүн жоготту же мамилесиндеги ишенич жоголду. Акчада коллективде интрига, манипуляция, этика жок. Баягы интрига менен кээде жетекчилер өзүнүн жумушчуларын манипуляция кылышат. Ошол этикасы жок, интрига коллективдеги жакшы эмес ситуацияны көрсөтөт. 5 деген сан бул кризистик абал. Жооп ооба же жок дегенге кандай жооп болот дегенде, жок утам деп өзүң жабыркап калышың мүмкүн. 6 мечей. Ачкыч сөзү мурдагы жерден кетүү, өткөндү артта калтыруу, кризистен чыгуу, көчүү, жер которуу. 5 мечейде кризис болгон, кризистик абал болгон. Ошол кризистен чыкканда бул жерден баягы жашап турган жеринен көчүп кетет. Көп эле адамдарды карасаңар, кризистен чыгыш үчүн жер которушат, же болбосо өзүнөн качышат да. Бул жерде болсо баягы үй бүлөсүн алып, бир жээктен экинчи жакка кетип жаткан адамды көрсөтөт. Бул эң башкысы кризистен чыкты, анан көчүү дегенге де жашоодо кризис жок болсо деле көчүүнү дагы көрсөтөт. Жер которуу, көчүү, баягы өткөн нерседен чыгуу деген ситуация. Поездканы да көрсөтөт, анткени сууда бир жерден экинчи жака кетип жатат. Балким бир жерде саякатка чыгуу деле, деңизде саякаттоону деле көрсөтөт да. Баягы адам эң биринчи биз эмнеге көңүл бурабыз? Сүрөткө көңүл бурабыз. Баягы кризистен кийин чыкты деп айтса, мен силерди эстеп калыш үчүн айтып жатам, анан баарын тең эле бири-бирине чаптай бербеш керек. Сурооңорго жараша жоопторду табасыңар. Сүрөттү карайбыз, эң биринчи сүрөттүн маанисин карайбыз. Сурооңордун маанисине жараша чечмелейсиңер. Сүйүүдө кандай болот? Аралыкты сактоо, дистанция сактоо, жакын келтирбөө. Мамиледен чыгуу,
жаңыча көз караштар. Акчада эски жумушту таштап жаңыга өтүү, жаңы этапка даярдык. Бытовой нерселер болгон болсо сурооңорго жараша чечмелейсиңер. Жооп ооба же жок деген суроого жооп ооба деген жооп болот. Бирок эскини калтыр. Эмне үчүн мен алдыдагы өтүп кеткен картаны айтып атам дегенде, мурдагы өтүп кеткен мисалы шестерка мечейди окуп атканда кээде пятерка мечейди дагы эске алабыз. Анткени мурда эмне болгон дегенди ошо мурдагы картасы айтат көбүнчөсү. Семерка мечей. Ачкыч сөзү алдоо, жашыруу, айлакердик. Бул жерде айлакер адам уурдап кетип баратат, алдап баягы кылычтарды уурдап кетип бараткан адам. Баягы артта палаткалар тигилип турат, алардын кылычтарын алып алып, бул айлакер болуп, эртең менен эрте туруп, алардын кылычтарын алып алып кетип бараткан адам. Сүйүүдө кандай болот? Купуя мамиле болот. Баягы жашыруун, жашырып жасап атпайбы бул ишти? Жашыруун, чындыкты жашыруу же жашыруун сүйүү. Же болбосо айлакер адамды дагы билгизет. Айлакерленип алдап жаткан адамды дагы билдирет да. Бул хитрость, обманды көрсөтөт. Алдоо, жашыруу. Акчада кандай болот? Контрабанда, алдамчылык, мыйзамсыз жолдор менен келген киреше. Айлакерлик кылып, баягы налогторду төлөбөй, контрабанда жолу менен товарларды киргизип байып жаткан адам дагы болушу мүмкүн. Ооба же жок деген суроого жооп бул жерде чынчылдык жок, айлакер болуп атат, алдап атат деген ситуация бар дегенди көрсөтөт. Восьмерка мечей. Ачкыч сөзү өзүн чектөө, коркуу, коркунуч сезими. Сүрөттү карасаңар, кыз баягы аркан менен колдору байланган, көзү байланган, четтеринде кылычтар менен тегерете тосулган, алды ачык эле турат. Баягы бул жерде өзүнүн коркунучунан чыга албаган адам. Анткени колундагы жиби деле бош турат, чыгып кетсе оңой. Көзүн ачса эмне болуп жатканын көрөт. Бул жерде ситуацияны көргүсү келбей, өзүн өзү чектеп, коркунучта отурган адам. Алды болсо ачык, алды ачык болгон себеби жолуң ачык эле турат, өзүң коркунучуңан өзүң чыгара албай жатасың, өзүңдү чектеп жатасың деген подсказка бар бул жерде. Сүйүүдө кандай болот дегенде, өнөктөшкө көз карандылык, корккон мамиле, өзүн эркин сезбейт. Эркин эмес, бул жерде карасаңар, байланууда турат, ошо байланууга макул болуп чыдап отурган адам. Анткени бирөөгө көз карандылыгы бар болушу мүмкүн. Сүйүүдө безвыходный ситуация кээде. Кетейин дейт, кете албайт. Балам калат, анан күйөөм тиги жибербейт, же болбосо элдер эмне дейт деп баягы өзүн чектеп, коркуп отурган жашоодогу баягы ситуациялар. Акчада жумуштан чыга албай жатуу, каржылык басым. Жумуштан дагы бир какой-то безвыходный ситуацияда, бул жерде безвыходность дегенди эстеп калсаңар, потому что ал ситуацияны бул адам өзү түзөт. Ошол ситуацияны чечкенге аракет кылбайт, көзүн жумуп, чыдамкай болуп жатат, ашыкча чыдамкайлык да. Кээде давление кылат, жетекчилери давление кылат, ошон үчүн бул ситуациядан чыга албай кыйналып жаткан адам. Ооба же жок деген суроого жок деген жооп болот. Өзүңдү өзүң чектеп жатасың. Девятка мечей. Ачкыч сөзү уйкусуздук, тынчсыздануу, күнөө сезим. Карасаңыздар, бул жерде адам баягы катуу төшөккө жаткан адам, астында жумшак төшөгү жок, отуруп алып, переживанияда, түнчүндө ойгонуп алып, уктабай кайгырып отурат. Кайгырып отурган себеби бул тынчсыздануу. Бир ситуациядан өзү ойлоп алып эле ошол кандай чечилет, эмне болот деп кайгыра берүү. Уйкусуздук, тревожное состояние, страхтар, күнөөлүү сезим болгондо баягы
өзүн жей берет адам, ушул абалдар. Сүйүүдө ооруган жүрөк, капа болуу, жүрөктүн түнү, баягы сүйүүдө дагы кыйналуу болгондо уйкусун жоготуп, капалануу көп болгон абал. Акчада стресс, карыздар, тынчсыздануу күчөп кетти. Бул жерде жакшы эч нерсе жок, оң жагына айта тургандай. Жалаң эле стресс, анан тревога экен. Ооба же жок деген суроого жок деген жооп болот. Санааң көп, азырынча чыда. Азыр бир нерсени баштасаң, баягы капачылыкка түшөсүң, ушундай тревогаң көбөйөт деген. Неудачный болот деген. Десятка мечей. Ачкыч сөзү: аяктоо, кыйроо, жоготуу, нөлдөн баштоо. Сүрөттү карасаңар, адам көмкөрөсүнөн жатат, артында кылычтар сайылган 10 кылыч. Бул внезапно болгон нерсени көрсөтөт. Балким күтүүсүздөн баягы адамды кыйрата турган ситуация келди. Обязательно эле өлүп калыш керек эмес. Кээде күтүүсүздөн аркаңа бычак сайган адамдар болот, билгизбей баягы травма кылат, же болбосо билгизбей жоготкусу келген адамдар болот. Ошол ситуацияга кабылып калганда ушундай десятка мечей. Кээде адам өлгөндө дагы болот. Внезапно баягы авариядан адамдар көз жумушу мүмкүн, же болбосо бул внезапный болгон өлүмдөр, внезапно болгон баягы кыйроолор. Же болбосо жөн гана баягы сенин страданияң бүттү деген сөз. Сүйүүдө кандай болот? Мамиленин аягы. Мамилең аяктады. Болду, уже элдешпейсиң деген жооп. Жүрөктү жаралаган учур. Катуу жаралаган учурда баягы өлүмгө тете болуп турган абал. Бирок сен муну кой бересиң, буну менен бүтөт, бул мамиле бүттү, бирок жаңы барак ачылат деген. Кантип жаңы барак ачылат дегенде, сүрөттү карасаңар, баягы караңгы түн болуп турат, караңгы түндүн астында жаңы таң атып келатып, тоолордун үстүнө карасаңар сары болуп турат, Бул таңдын атып келатканы да. Баягы таң атардын алдында эң караңгы түн болот дейт. Ошо жаңы эски оор нерселердин баары бүткөндөн кийин сенин жашооң бүтүп калбайт, жаңы нерсе башталат деген баягы кеңеш. Акчада иштен бошотуу, банкроттук, эми баарын тең жаңыдан баштоо керек. Ооба же жок деген суроого жооп: жок, эски бүттү, кайра кайталанбайт. Элдешемби жолдошум менен деген болсо, жок, уже мамилең бүттү, мурдагыдай болбойт, уже эски нерсе кетти жашооңдон деген жооп болот.